алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга ысык салам болсун. Мен Актилек Акылбекұлы. Өлкөбүздө өзгөчө абал алынганы менен, бирок өзгөчө кырдаал күчүндө калтырылды. Өзгөчө кырдаал учурунда айрым ишканаларга иштөөгө уруксат беришти да. Ошонун катарында эле акылуу коомго кызмат кылган бул такси кызматтары дагы ишке кирди. Бүгүн сиздерге ошол такси кызматы кандай иш алып барып жатат, ичиндеги бардык коопсуздук чаралары каралганбы деген суроолор менен биз ошол шаардагы такси кызматында иштеп жаткан таксисттер менен маек курмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр мен бир такси кызматына чакырып, ошол таксисине отуруп бир аз шаар кыдырабыз. Ошону менен бирге эле ичинде кандай калыпты тейлөө кызматы жүрүп жатат, ошону менен сиздер менен бирге таанышмакчыбыз. Азыр шаардын ичиндеги бир такси кызматына чалып көрөбүз. Саламатсызбы, жеке, мага бир такси жиберип коесузбу филармонияга? Мен таксиң эле окшойт. Assalamu alaikum. Sizmi? Oh, bismillah. Qay qarabsiz? As 1 minut. Xatingiz kim aka? Nadirbek. Biz Nur telekanalidan aytmadimi? Aytdi. Nadirbek aka. В общем, taksiga kelib o'tirdik. Meni bugun xizmat Meni bugun tashigan Nadirbek ekemiz ekan. Eng birinchi sizdan so'ranayin, remeningiz бар ekan, анан маскаңыз толук таап алат келсе. Муну чыгарып таап алсам болобу? Болду. Опа. Титулдай береби? Азыр мэрия жакка айда бериңизчи, президенттик тарапка. Иш кандай болуп атат? Жумуш жакшы эле. Элдер эмесек экен. Жумуштар менен чыгып. 24 саат иштеп берсеңиздер? Комендант сказат, ошо бүгүн буйруса кичине кечкичен иштеп берели деп атабыз, потому что кече эле комендант салынды да. Ошого азыр тем более орозодо элдер көчөгө чыгабы чыкпайбы? Анын белгиси эмес да. Орозо иштедиңиз? Өзүм жок, быйыл орозо кармабай калдым. Жакшы. Кыйынчылык жокпу? Кыйынчылык? Жок, эми. Көнүп эле калгам. Сиздердин иштөө процессиңиздер кандай жүрөт? Мисалы үчүн эртең менен чыгасызбы же түштөн кийин чыгасызбы же каалаган убакта чыгасызбы же мына график түзүп алгансызбы, кандай болот? Эми иш жакшы болуш үчүн эртең менен чыгыш керек да. Эртең менен чаттык саат 7, айрыкча 7ден башталып жумуш башталат. Элдер баары жумушка шашып барышат. Азыркы учурда маршрут автобустар жүрүп жатат, ошого элдин баары такси колдонуп жатат. Ошол үчүн эртең менен чыгабыз. Примерно бир канча саат иштейсиз өзүңүз? Өзүм ошо, если мындай чисто иштеген убакыттарды айтса, бир 9 саат, 10 саат болуп калат да. 1 саат, 2 саат обед болот, машинаны жууп дегендей. Кстати, машинаңыз бирок бир аз кирдеп калган экен, ошону байкадым. Ошо машинаны бүгүн жууганда күндө же эртемен же кечинде жууйм да. Кече кеч жумуштар болуп калып, эртемен дагы жүрбөй. Азыркы тоткан гайлер эмнеде? Азыр тоткан гайлер документтер текшерди. Бардыгы бар? Бардыгы жайында. Способун патент дагы эмне керек? Техосмотр баары бар. Деген жерден тастыктама керек, бул тастыктамаңыз окшойт. Жок, ал маршрут патентиңиз окшойт э? Патент соцфонд бар. Бир жума мурун указ чыккан эле справка керек депчи поликлиникадан. Поликлиникадан. Вот коронавирустан тест тапшырдыңыз демек, э? Тест тапшырып. Тест тапшырып,
былайша айтканда оорулуу эмес, коронавирус менен илдетине чалдыккан эмес. Ошону менен катар эле сизде перчатка болуш керек эле да. Перчатка бар, азыр ысыкта кичине перчатка менен кыйналып кетебиз да. Перчаткада кол тердеп туруп, перчатка бар. Мен колум айрыкча чоңураакчу перчатка бар, жыртылып калат да. Туура, менин деле колум тердеп атат. Бирок перчатка бирок кийген аракет кылып атабыз. Бирок элдерде сиздер элдердин коопсуздугун биринчи орунга койбосоңуздар болбой калат го дейм, Албетте туура. Антисептигиңиз дагы жок окшойт, же барбы? Антисептик багажникте аны элдер түшкөндө антисептик менен коебуз. Айрыкча мен өзүм ишканама барам, ишканадан машинаны Ошо дезинфекцияны да сурайын дедим. Дезинфекция күнүнө канча жолу өтөсүз? Күнүнө убакытты карата да, бирок күнүнө 2-3 жолу точно кылабыз да. 2-3 жолу, Потому что офисибиз Игосокто болгон сайын эле кирип көп убакыт албайт. Ошону да сурайын дедим эле. Мисалы үчүн Юго-Востокко барып дезинфекция кылганда бир төлөм алабы же ошол офисиңизде тарабынан? Азыркы кырдаал кезде биздин таксопаркыбыз бизге ошо дезинфекцияны бекер эле кылып берет. Жакшы. В общем, телегөрүшүлөр бардыгы жакшы. Болгон байкас перчатка кийип алса, машинасын жууп алса баары антисептигин салонго салып алышыңыз керек окшойт. Салонго салып алсаңыз, калган документация тарап бардыгы жакшы экен. Ошону менен бирге эле тиги мынау чашкаңызда неме жок экен, Чашкада логотип жок экен, кстати. Логотипти ошо жабыштырыш керек болуп атат. Мен 3-4 күн эле болду, чашкам уурдап кетишти. Үйдүн алдында машинада коюп койду элем, мен эртең турсам жок экен. Ама чашкамды досумдан алып турду элем, офиске барып анан наклейка беребиз деп ошону барып чоктоп алабыз. Өзүңүз постоянно эле такси кыласызбы же башка дагы кызматта? Азыркы карантин учурда ушу пока что Такси менен такси кылып эле, анан карантин бүтсө башка жумушка киребиз деп ой пикирлер бар. Рахмат анда сизге. Эч нерсе эмес. Чет жактан токтоп койсоңуз болор. Сиздин ишиңизге ийгилик. Жолдо абайлаңыз. Менин акчам канча болду? 50 сом акча болду. Матчы. Всё, ладно, сизге рахмат. Ийгилик сизге. Менин айткандарымды эске алып коесо, перчаткалерди кийип. Хорошо. Рахматчы. Опа. Так. Азыр биз дагы бир такси токтоп көрөлүчү. Токтоду, бирок мен камерамды көрүп кетип калдым. Бир такси токтотуп көрсөм. Дагы бир таксини токтоп көрөбүз. Азыр токтоп койгон байкага. Ассалам алейкум, байке, бошсузбу? Уруксатпы? Видеоға тарткансың. Ассалам алейкум, биз Нур телеканалынанбыз. Бир аз жылуу айтып турасыз, 1 минут. Ошону сурайын дедим эле, маскаңызды тагып алыңыз деп сразу. Бар да. Анан ремениңизди тагып алат эмес, Так, биздин толуктап албайсызбы? Чыкпайбы башка? Ладно. Так, мерен алды менен айланып, немеге жака, филармония жака айдап кетиңизчи. Ишиңиз жакшыбы, кыйналбай элесизби ысыкта? Жакшы, кыйналбай. Орозо спорт эмессизби? Орозо эмес, ысыкта особенно такси кызматына. Азыркы мурунку таксиге караганда мен айта кетейин, машина таза, сырты дагы, ичи дагы. Прямо мен сиздерге поликтерин дагы көрсөтөйүнчү. Вот. Бардыгы таптаза. Антисептигиңиз барбы жокпу? Бүгүн чыктыңызбы? Бардыгын камдап чыкпапсыз да? Акча жок болду. Азыр эми элдердин коопсуздугу биринчи орунда экен да, байке. Ошо
Ошол себептен сиздердин ишиңиздер кандай жүрүп атат? Мен хлорлоп, положено чыктым да машинаны. Дезинфекция кылдыңыз. Дезинфекция кылып чыктым. Күнүнө канча? Бүгүн эле чыктым Бүгүн дедиңиз, эле чыктым, бүгүн саат 2 саат болду чыкканыма. Значит, бир жолу дезинфекция кылыпсыз, а? Бир жолу кылдым, ишканып атса керек эмес. О, машинаңыз таза бирок. Адам отурбагандай эле көрүнөт, бирок кантсе дагы сизге эң биринчи бул жакка салго. Причатка кийип алышыңыз керек экен. Анан антисептик салууңузга сөзсүз түрдө экен. Мен азыр алам эми. Сиздердики кайсы такси? Меники такси өзү деле. Частный ба? Фирмада иштебейсиз, э? Бирок патент барбы, жокпу? Патент алыш керек болду, акча жок да. 2 айдан бери үйдөн чыкпай турам. Патентке барсаң 1200 сом экен, бир күн кечке очередте турат экен. Ал жак очередь бекен, э? Акча жок. Азыр ошо налоговый жакка айдабайсызбы? Бул жакка мисал бергиңиз келели. Биз ошол жакка барып көрөмүчү. Чындап эле патент алуу, соцфонд төлөө азыркы учурда электрондук форматта эмес, барып налоговыйдан барып алыш керек болот. Налоговыйга барып алганда ал жакта очередь деп мурунда айтышты эле, азыр ал жакта очередь эместигин байкап көрөбүз. Бүгүн канча адамды жеткиздиңиз? Бир жол жеткизип келатам да. Бир жолу жеткизип, экинчиңиз мен, э? Жок, экинчимсиз. Экинчи мен. Кыйынчылык жок болсо болду. Анда бүгүн иште патент алып алган экенсиз, по-моему, э? Налоговыйга да келип Үйдө 3 балам бар. Аны алсам чыктым, жок болду. Мындай четке токтоп жибериңиз. Кирбестен деле. Канча сом болду мен? 50 сом берсеңиз болот. Ишиңизге ийгилик. Кичетки менен антисептик таап алыңыз, э? Аракет кылып ошону. Болду, рахмат бай. Так, народ, биз азыр налоговыйга келдик. Бул жерде абал кандай экен сыртынан эле тартип менен сиздерге көрсөтүп берем. Ошончолук очередьпи же болбосо бул жака келген такси кызматтары канчалык көп, ошону эле чагылдырып берем. Так, Көз шаары боюнча мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгы. Эн балаңызды азыр Çalmaysa bile kişiler esen. Неме жокпу? Антисептик жокпу? анан Не он, не камера, да? Камера. Kim tartattı? Ичин тартам. Neyi tartattı? Эле? Kim kim? Нур телеканал, автомат. Videonu kilip tarta veriyorsun. каяктан дейсиз? Байке мындай жөн эле айта берсеңиз, жиниңиз келтирип эле, хорошо? Менден сураган адам болгон жок, туурабы? Sen birinci kirip kayırılışın gerek. Кимге кайрылышым керек? Ana turat kolunda. Вот кайрылам деп айткенсиз, туурабы? Сиз amo жерге чепке отуруп алып, мен артыман сүйлөп эле коюңуз да. Нур телеканал. Атым Актылек. Ушул жердеги азыр такси кызматы ишке кирбеди, ошондуктан очередь көп болуп атат деген сөздү угуп эле жөн эле мындай сыртынан бери кандай болуп атат тартып коеюн деп келдим. Азыр Биздин дагы эмне бар да? Начальство бар да? уруксат берсе, бул жерде уруксат алган кереги жок. Жок, уруксат мындай да. Ушундай кереги жок. Вот именно. Kanda bu timini. Калкты Adı кабыл şey алуу. ruhsat verecek tartatı. Эширип коесузбу? Deme bankamat işte o da. Банкомат иштеп атат. Кире бериңиз. Сиз качта? Очередь менен киргизип тастарбы? Канча адам менен киргизип? Мен мындай бир эле мындай тартып кетейин. Эч кандай неме Жок, жок. жок, мен Жаманы жок. жамандыгы мындай да. Атын ким эле? Актылек. 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 Турашын күндө бул жерде Баягы орусча айтканда не будем, сложнее жөн эле кирем, мындай тартам, чыгып кетем. сен деле турашын. Биздин да службада бул мамлекеттик ишкана жетекчи деген бар. Азыр жетекчиден сурайлык. Пожалуйста, рұқсат берсе, қалағандай тарт. Мен жұмысым емес. Бұяқта, ала. Бұяқтан телевидениедан келіп тартам депші.
Нур телеканалынан атым Ақсекбай. Ишиңиз жакшы? Кызмат бөлүгү. Таным сизди баягы эстеп калган болот. Иштериңиз жакшы? Аллага шүгүр. Ошол азыр такси кызматтары ишке кирбеди. Ошого байланыштуу эң биринчи адамдын коопсуздугу экен да, баарыбыз ошо менен күрөшүп атпайбызбы азырчы. Анан ошо такси кызматтарынын ишин тартып коеюн деп таксиге түштүм. Бирөөсүнө түшсөм, антисептиги бар, маскасы бар, жогу бар, патенти бар, баары жок экен. Анан патенти жогунан сурадым, эмнеге патентиң жок десе, мен күнүгө 1200 сом иштей албайм. Анан плюс барсам, налоговый очередь экен деди да. Өзүн айдатып алып налоговыйга келдим да, чындап эле очередь экен деп карасам, мына келгенде очередь жок экен. Сыртынан көрдүм, тартканга мүмкүнчүлүк болбоду, байке алдыман чыкты. И плюс ар жакта бир охранниктер бир будкада отурат экен, кире беришпечи. Аябай копол кабыл алды. Мен ойлойм, жарандарды мындай кабыл албаш керек го депчи. Сен эмне кылып жүрөсүң деп эле сразу эле кыйкырып кеттим, мен укпастанчы. Ошол жакка бир эскертип коюңуз, анан ошого кирип уруксат ал дейт да, хотя уруксат алганга эч кандай кажет жок болчу. Конечно, средства массовой информации. Бүгүнкү күндө саламатсыздарбы? Такси кызматы дээрлик көпчүлүк сыртта патент алууга кезекте турган жана келген салык төлөөчүлөрдүн көпчүлүгү такси кызматында ишмердүүлүк жүргүзгөн жарандарыбыз. Алар көпчүлүгү ошол бүгүнкү күндө 1 майдан ушул күнгө чейин эсептегенде 806 кишиге патент берилди. Жанагы Lexus мындай чоң машиналардагы патент алып алыптыр дегенде сөз чыкты эле, ошол канчалык деңгээлде чындыгы? Мисалы үчүн 470-тер, 570-тер баягы ортодо бир гана такси кызматына уруксат берилет дегенде ачыкты эле го. Ошондо патент алуучулардан да ошолор алып алыптыр деген дагы сөз чыкты эле да. Бизде андай факттар катталган жок. Бизде эми патент берип отургандар көрүп турушат. Эми алар башка чоң машина, кымбат машиналарга болсо деле бүгүнкү күндө такси кызматына чыгып, алардын деле укугу бар. Ал ишмердүүлүктү жүргүзгөнгө. Бирок бүгүнкү күндөрдө ал ошол комендант берип жаткан справкалар күчүн жоготту. Пропуск эмне айтканда? Пропуск, автоунааларга болгон пропуск күчүн жоготту. Ошондуктан бүгүнкү күндөрдө биз салык кызматы берген ошол патент пропусктун ордуна эсептелет экен. Ал эми башка ишканаларга келип Ош шаарынан сырткары, мисалы шаардын аймагынан сырткары жакта жашап, бирок Ош шаарынын ичине кирип ишмердүүлүгүн жүргүзө турган жарандарга эгер алган патенти болгон болсо, патенти пропусктун ордуна өтөт. Патенти жок компания жанагындай айлык алып иштей турган компанияларда иштей турган болсо, алардын жетекчиликтери же ошол компания бизге справка жазып келет. Ошол киши, бул киши чындап эле Ош шаарынын аймагынан сырткары жакта жашайт, бирок биздин ишканада иштейт деген справкасынын негизине биз каттап туруп, бул жерде өзүбүздүн печатыбызды басып, биздин жетекчилик кол коюп берет. Ошол кат карантинный посттордо өтүүгө жардам берип жатат. Демек пропусктун ордуна ошол сиздердин печатыңыздар жарайт. Рахмат. Анан ушул такси кызматы ишке киргенден кийин патент алуучулардан ошол кезек күтүү көбөйүп кеткен жокпу? Буга чейинки учурларда ооба, биринчи күнү келип кезекте тургандардын саны өтө эле көп болду. Бирок биз кошумча жанагы сыртта талаптарды коюп, аларга бири-биринен алысыракта туруусун жана ошол патент берүүчүлөрдүн патент берүү бизге өзүбүздүн инспекторлорго дагы бир эки кошумча столдорду кошуп, кошумча окошкаларга патент берүү мүмкүнчүлүгүн берип, аларды бир күндүн ичинде жойдук десек болот. Бүгүнкү күндө эч кандай кезеги жок, келип алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Рахмат. Аты фамилияңыз, кызматыңыз? Атым Абдырайыл Асылбек, салык төлөөчүлөр менен иштөө бөлүмүнүн сектор башчысымын. Рахмат. Ушул жакта өчүп келет, канчалык? Бирок патент алгандар бар. Сен мени кылмайсыңбы? Сен сатып турмайсыңбы? Азыр дагы бир такси заказ кылып көрдүм. Келет ат. Жетип калдым деп чалды. Так, менин таксим келди окшойт. Сизби? Так, в общем, машинанын сырты таза. Бисмилlah. Кайда айтырыңыз бир минут.
Ассалаумалейкум. Атыңыз кім? Ахмат? Ақыл. В общем, Ақыл Бәкенің машинасы тап-таза. Все шикарно. Так. Ремонт тағып алады екенсіз сіз дағы? Пішаткеңіз жоқ қой Байке? Кеттік. Шығармай ағы. Ішіңіз жақшы? Ысықта қиналып айлыз? Оразыз? Оразаңыз қабыл болсын. Қиыншылық жоқ па? Такси қызметінде қорқыныш, қауіптену. Байке маскасы бар, бір пішаткесі жоқ екен. Антисептіңіз бар ма? Көніп қалды ле, ошоны алып алады екенсіз, а? А так, машинаңыз таза, сыртында таза. Бары жақсы, ремень таптық. Ең бірінші адамның қауіпсіздігі екен да. Ошон үшін күресіп қоя бардық ич. Күндізі 9-10-да қаншада кіріп кетесіз? Бүгін шықтым да мен. Бүгін шықтыңыз. Документтер жоқ эле. Аз патент жоқ сізде? Патент жоқ эле да, алғанмын кече. То есть буга чейин документиңиз жок болчу, бүгүн документтериңизди алып чыктыңыз, э? Патент, соцфонд бар, а? Соцфонд, патент, казмат. Мүмкүн, уруксатпы? Көрсө. Все болду. Салак сойлобоңуз. Так. Патент. В общем, Байкемде бардыгы бар экен. Мен кайым эсимде текшергидей. Жөн сиздерге көрсөтүп коеюн дедим. Шат мен антисептик сөз салып алыңыз, а? Мен машинада эле ошода калып калдырдан сен. Причатки тағып алсаңыз керек екен. Антисептик алып алыңыз. Так, қалған бары жақсы. Рахмат сізге. Оп, бисмилlah. В общем, бардық. Такси қызметіне рахмат. Мен бар жеріме жақсы алып барып, жақсы аман есен жеткізіп келді. Ал эми жогорудагы айтылган ошол эле кол кап, ошол эле антисептик, ошол эле масканы сөзсүз түрдө такынып, коопсуздуктун тагынганды унутпаңыздар. Бул бир гана айдоочуларга эмес, ал эми ошол эле такси кызматына отурган биздин жүргүнчүлөр дагы сөзсүз түрдө коопсуздуктун тагыныңыздар деп чакырып кетем. Эң биринчи адамдын коопсуздугу, ден соолугу бул биринчи байлык экен. Ошол себептен биз мына бир айдан ашык карантин убакыты дал ушул коопсуздугу үчүн күрөшүп үйдө отуруп калдык. Андыктан баарыңыздарды сак болуңуздар деп чакырам. Сиздер менен мен Актиле Акылбеков болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар. Эгерде кайсыл ишкананын ишмердүүлүгүн тартып берүүнү кааласаңыздар, сиздер комментарийге жазып калып турсаңыздар болот. Мен барып чагылдырып бергенге даярмын. Көрүшкөнчө.